2021-жылдын 1-январынан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин 16-июнь 2021-жылга чейин Баткен шаарынын аймагында 8 жол кырсыгы катталды. 8 жол кырсыгы катталып, 4 адам кайтыш болду. 3 айдоочу, 1 жол жүргүнчү. 11 адам ар кандай жаракат алып, аймактык ооруканага кайрылган. Ошондуктан бул только Баткен шаарынын аймагында катталган жол кырсыктар. Кыргызстан боюнча аябай көп бүгүнкү күндө катталып, өтө көп айдоочулар, жүргүнчүлөр, жол жүргүнчүлөр бүт баары канча адам кайтыш болду. Ошондуктан силерге кайрылып кетет элек, жолго чыкканда ПДДда статьялар каралган. Эс алыш керек, канча саат эс алыш керек, канча саат жүрүш керек, алыс жолго чыкканда. ПДДда каралган талаптарга мүмкүнчүлүк болушунча көңүл буруп, жол эрежесин сактап, эс алуу менен чыгыш керек, тирилик кылыш керек, бирок эс алыш керек. Жолго чыкканда ПДДда каралган, эс алыш керек. Мындай режим бар да, билесиздер. Жашыңыз улуу экен. Канча стажыңыз бар, айдоочулук стажыңыз канча? Мен 95-тен бери. Мына 95-тен бери экенсиз. Ошондуктан мына жакшы ПДДны жакшы билсеңиз керек, жол эрежесини. Ошол жол эрежесини сактоого чакырабыз. Эми булардын сөзү туура. Кудай кааласа булар көпчүлүктү элди ойлоп, ушинтип неме кылып жүрөт. Кудай кааласа биз эми ошо элдин немесин ойлоп, кудай кааласа шашпай жүрөбүз. Эми баарыбыз дем айлабыз бар бул бала айтмакчы. Шашпай барып, кудай кааласа эс аламан жеткирсек, биздин ишибиз ошо да эми кудай кааласа.